Кыргызстандык мекендештер, мына чындыгында 29-30 апрелде өзүңдөр көп болгондор биздин кичи мекенибиз Баткенде болгон кандуу окуяда курман болгондор бүгүн эскерип дуа Куран окуттук. Ошондой эле ушул Куран окуткан күнү биздин Баткен элине жардам берген кыргызстандык мекендештерге ырашылык билдирип коюуну туура көрүп, бүгүн сиздерге ырашылык билдиребиз. Баарыңыздардан Жердештер, ассаламу алейкум туугандар. Баткенде болгон каргашалуу окуяда жардам берген бүткүл кыргызстандыктарга, бүткүл элибизге рахмат айтабыз. Баткен элинин атынан. Алла разы болсун.